Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты Зайырбек. 12 жылдан бери аманатка кыянат кылбай иштеп келет. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман жеткирерине кепилдик берет. Кыргызстанга бир аптада 2 машина жиберилет. Аманатты өзү алып барып тапшырууну каалагандар үчүн дареги Нижегородская метросу, Перовск шоссеси 9, 7-марат. Телефону +7 926 788 70 70. Жүктөрдүн баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө. Менин атыман кайрылгандарга арзандатуу бар. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Аткамнердин атын жамынып сизден акча талап кылыштыбы, УКМКга кайрылыңыздар. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик органдардын жетекчилеринин же алардын жакын туугандарынын атын сатып, кылмышка баргандарга карата катуу чара көрүлөөрүн эскертти. Мындай фактылар болгон учурда УКМКнын нөмөт бөлүмүнө 0312 62 05 85 же 0312 66 04 75 номерлери аркылуу кайрылууга болот. Атайын кызмат кечээ Камчыбек Ташиевдин уулумун деп алдап башка адамдардын мүлкүн тартып алган адам кармалганын билдирген. Кылмышка шектүү Кыргызстандын жаранынын Toyota Prius унасын Россия жаранынын 400 000 рублин коркутуу жолу менен алып кеткен. Мындан башка да окуялар катталган. 2022 жылдын март айында УКМК Ташиевдин өкүл баласы ишкерден опуз алып акча талап кылды деп кармалгандыгын билдирген. Ал эми 2021 жылы Садыр Жапаровдун агасынын атын сатып 1,2 миллион доллар алмак болгондор колго түшкөн. Президент саламаттык сактоо тармагы боюнча кеңешме өткөрүп ишке нааразы болду. Президент Садыр Жапаров 16 июнда өлкөнүн саламаттык сактоо тармагынын актуалдуу маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Анын жүрүшүндө саламаттык сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү, ошондой эле Кыргыз-Түрк достук ооруканасынын базасында ички органдарды трансплантациялоону уюштуруу мүмкүнчүлүгү каралган. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Эскерте кетсек, Кыргыз фармация ишканасы ушул жылдын 31 мартында түзүлгөн. Маалыматка ылайык бүгүнкү күндө бардык уюштуруу иштери аяктады. 30 миллион сом мамлекеттик насыяга алынган. Дары-дармек каражаттарын өндүрүү боюнча алдыңкы 7 чет өлкөлүк завод менен түздөн-түз келишим түзүлгөн. Бул өлкөдөгү дары-дармектерге болгон муктаждыктын 10% жабууга мүмкүндүк берек. Ошону менен 115 миллион сом үнөмдөлмөкчү. Инсулин, онкологиядагы препараттар, кургагучка каршы дарыларды жеткирүүгө келишимдер түзүлгөн. Келечекте дары препараттарын жеткирүү боюнча башка чет өлкөлүк заводдор менен кызматташтыкты кеңейтүү жана жаңы келишимдерди түзүү пландаштырылууда. Баяндаманы угуп, президент Кыргыз фармация ишканасына толук кандуу иштөө жана өндүрүш заводдор менен жаңы келишимдерди түзүү үчүн азыркыга чейин бюджеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнбөгөнүнө абдан нааразы болду. Белгисиз себептерден улам каражат бөлүүнү создуктуруп жаткан Каржы министрлигин, Саламаттык сактоо министрлигин жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун сынга алды. Эгер казынада акча жок болсо түшүнмөкмүн, бирок бош акча бар да. Биз аны алгач ушул мамлекеттик ишканага бөлүп берүүнү пландаганбыз. Эмне үчүн силер тоскоолдук кылып алардын нормалдуу иш башташына жол бербей жатасыздар? Алар 7 гана дары чыгаруучу завод менен келишим түзүп, муктаждыкты 10% гана жапты, бирок тапшырма 100% деп берилген да. Биз мамлекеттик дарылоо мекемелерин калкты жеткиликтүү баадагы дары-дармек менен камсыз кылуу боюнча мамилени толугу менен өзгөрткүбүз келет. Өндүргөн заводдордон түз жеткирүүлөрдү ишке ашуунун эсебинен медициналык препараттардын наркынын төмөндөшүн күтүп жатабыз, бирок силер өз аракетиңер менен ишти жайлатып жатасыңар. Ишканага 1 миллиард сом бөлүп берүү үчүн силерге 1 жумалык мөөнөт берилет, деди Жапаров. Бишкектин Ленин округундагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. БШК Бишкектеги Ленин округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Мындай чечим БШКнын жумушчу тобунун сунушу менен комиссиянын жыйынында кабыл алынды. Эсиңиздерге сала кетсек, 28 майда жогорку кеңеш депутаттыгына шайлоонун жыйынтыгында талапкер Дамира Ниязалиева алдыга озуп чыккан. Бирок ал добуш сатып алууга айыпталгандыктан жеңиши жокко чыгарылган. Экинчи орунду талапкер Улан Сариев ээлеген, бирок анын дагы алган добуштары жокко чыгарылган. Буга Сариевдин үгүт маалында шайлоо фондунан сырткары башка булактардан 25 000 сом колдонгону себеп болгон. Бул округ боюнча кайра шайлоо азырынча расмий түрдө жарыялана элек. Депутат Акылбек Түменбаев Акыйкатчы институтундагы маселелерди көтөрдү. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламентте элдик топтун лидери Акылбек Түменбаев 2023 жылдын 14 июндагы жыйналышында Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары кызмат ордуна сунушталган талапкер жөнүндө каралып жатканда көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, өзүнүн сунуштарын киргизип жана суроолорун берген. Эми ушул мына акыйкатчынын орун басарлыгына баратасыздар. Экөөңүздөр тең эми
Эжекебиз болсо жогорку кеңеште көп жылдардан бери эмгектенип жүрүпсүз. Сиздин баягы өмүр баяныңызды, иштеген тажрыйбаңызды иш боюнча бардыгын омбудсмендин жетекчиси айтып берди. Өзүңүз дагы кыскача айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Айчүрөк, Назаралиева фамилиям. Өзүм Бишкекте төрөлгөн менен Нарында чоңойгом. Нарында орто мектепти Нарында бүтүрүп, Кыргыз улуттук университетине тапшыргам, юридикалык факультетине. Апам Жалалабадтык, атам Таластык дегендей. Өзүм Бишкекте төрөлүп, өзүм Кыргызстандык деп эсептейм дегендей. Жогорку кеңешке 2007 жылдан бери иштеп келатам. Биринчи улук консультант болуп, андан кийин бөлүм башчысына чейин чоңойдум. Ошо берген тапшырмаларды, өзүм ишимди так аткарганга аракет кылам. Башкалардан да ошону талап кылам. Эми ушундай жооптуу кызматка баратасыз. Кыргызстанда баягы түрмөлөрдө качып жүргөндөр баягы укугу корголбой. Ошол жерге барганда кандай ошол карапайым элдердин укугун коргойсуз? Мындай да, баягы биз окуп жүргөндө дайыма айтышчу. Ар бир абсолюттук, ар бир кишинин укугуна, мисалы үчүн сизде бир укук бар болсо, ошол укукка башкалардын укугу дагы карама каршы келет да, эми ограничивает дейт да. Любое абсолютное право может быть ограничено правом другого деген. Поэтому биринчи эле эң негизгиси ишти жакшылап анализ кылыш керек, ар бир кайрылууну. Кайрылууну жакшылап анализ кылмайынча кандайдыр бир чечим алганга оңой болбойт да. Жакшылап талдап, анан кийин мыйзамдын чегинде кабыл алыш керек. Орусда да жакшы бир сөз бар. Если не знаешь как, то делай по закону дегендей. Кандай макал айттыңыз? Дагы бир кайталап койсоңуз. Если не знаешь как сделать, то делай по закону дейт. Мыйзам чегинде карапайым элдин укугун коргоонго даярбыз. Эгер силер бизге ишенич көрсөтсөңөр. Ошол карапайым түрмөдө канча деген карапайым элдер жатат, сиздерге үнү да жетпейт, каты да жетпей атат да, ошолорду туура чечим кылып, ошол түрмөлөргө кирип сиздердин түздөн түз милдетиңиздер. Ошолорго ар бир Кыргыз Республикасынын, Кыргыз элинин жарандарына кайрып жакшы баягы иштерди алып барышыңыздар керек да. Экинчи талапкерге дагы мен ошол өмүр баяныңызды, иштеген иш жолуңузду айтып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Менин атым Шухрат, фамилиям Айтиев. 84-жылы төрөлгөнмүн Өзбекстанда. Улутум Кыргыз. 88-жылы Кыргызстанга көчүп келгенбиз Өзбекстандан. Мектепти Жалалабад шаарынан аяктап, жогорку билимди биринчисин Ош мамлекеттик университетинен, экинчисин Бала Сагынатындагы Кыргыз улуттук университеттен алдым. Эмгек тажрыйбам ушул 2002 жылдан бери 2002 жылы башталган. Баткен шаарында эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунда. Андан кийин бир топ мамлекеттик бейөкмөт уюмдарда иштедим. 2010 жылдан 21 жылга чейин жогорку кеңеште иштедим. Депутаттын жардамчысы, катчылыктын эксперти, жетекчиси кызматтарында. 21 жылдан 23 жылдын январына чейин транспорт жана коммуникация министрлигинде эмгектендим. Кыскача ушул. Рахмат. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы
процентин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай, үшүп, ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Маданият министрлиги рэпер Моргенштерндин концертин өткөрбөө боюнча чара көрүүдө. Маданият министрлиги Моргенштерндин концертин өткөрбөө үчүн чара көрүп жатат. Бул тууралуу министр Алтынбек Максутов жогорку кеңеште билдирди. Россиялык рэпердин маселесин парламентте депутат Алишер Козуев көтөргөн. Социалдык тармактарда жаштарга терс таасир тийгизген артисти же кандай дейбиз Моргенштерн келери айтылып жатат. Элди бузат, чара көрүңүздөр деген эл өкүлү. Максутов ушул тапта уюштуруучулар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан. Ал депутаттын пикирине кошуларын белгилеп, артистке Россияда кылмыш иши козголгонун кошумчалаган. Эл ичинде Моргенштерндин концерттерин болтурбоону талап кылгандар чыккан. Эскерте кетсек, буга чейин B2 тобунун 18-июлга пландалган концерти техникалык себептерден улам үзгүлтүккө учураган болчу. Баткен 2 айылдан өзгөчө кырдаалдар режими алынды. Кыштуу суу башы айыл өкмөттөрүндөгү өзгөчө кырдаал режими алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат караганда 12-июнь күнү нөшөрлөп жааган жаандан улам Баткен район суу башы жана кыштуу айыл өкмөтүнүн аймагында сел суулар келип, өзгөчө кырдаал министрлиги кызматкерлери жана район акими жарандык коргонуу кызматтары менен кошо жеринде жумуш алып барып, түзүлгөн кырдаалга байланыштуу 2 айыл өкмөттү тең өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Жарандык коргонуу кызматтарына тиешелүү тапшырмалар берилип, ар бир кызмат өз тармагы боюнча жумуш алып баруусу милдеттендирилген. 15-июнь күнү жарандык коргонуу башчысы Аким Жоробаевдин буйругуна ылайык кыштуу жана суу башы айыл өкмөтүнүн аймагында өзгөчө кырдаал режими алынган. Акылбек Жапаров Баткендеги үйлөрдүн сапатын текшерди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен районуна караштуу Капчыгай, Аксай, Достук айылдарындагы курулуп бүткөн үйлөрдүн сапаты менен таанышкан. Бул тууралуу анын маалымат кызматы билдирди. Бул аймакта 2022-жылдын 14-17 сентябрындагы каргашалуу окуялардын натыйжасында Баткен районунда жалпысынан 316 үй талкаланган. Учурда 315 үйдүн курулушу аяктады. Маалыматка караганда аймактардын инфраструктурасы жакшыртылып, ички жолдорго асфальт төшөлдү. Ошондой эле ар бир үйгө коммуникациялар тартылууда. Алдыдагы окуу жылына карата 275 жана 100 орундуу жалпы орто билим берүү мектебинин курулушу бүткөрүлөт. Жапаров айылдардын тургундары менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн уккандан кийин суроолоруна жооп берген. Жолугушууга катышкан экономика жана коммерция министринин орун басары Чоро Сейитов 2022-жылдын 14-17 сентябрындагы кайгылуу окуялардын натыйжасында Баткен облусуна келтирилген жалпы зыяндын көлөмү 3,6 миллиард сомду түзгөнүн маалымдаган. Аны менен катар мамлекет тарабынан ишкерлерге 300 000 сом өлчөмүндө бир жолку жардам бөлүнгөнүн, мамлекеттик банктар ишкерлерге жеңилдетилген насыяларды бергенин билдирди деп айтылат маалыматта. Акылбек Жапаров ишкерлерди колдоо боюнча иштерди улантууну тапшырган. Туркияда Орхан Инанды 21 жылга эркинен ажыратылды. Кыргызстандагы Сапат лицейлер тармагынын мурдагы жетекчиси Орхан Инанды Анкаранын жогорку сот тарабынан 21 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу жергиликтүү Анадолу агенттиги жазды. Инандыга куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси менен айып тагылган. Анда Инанды Гүлен кыймылынын Борбор Азиядагы кишиси катары сыпатталган. Ал сот залында күнөөсү жок экенин белгилеген. Окуянын чоо жайы Сапат лицейлер тармагынын президенти Кыргызстан жараны Орхан Инанды 2021 жылдын 1-июнунун түнүнөн бери дайынсыз болуп жаткан. Анын автоунаасы Октябрь районундагы Малдыбаев көчөсүндө аларча суусунун жээгинде эшиги ачык калган тейден табылган. Президент Садыр Жапаров аны табуу үчүн кошумча күч тартууну тапшырган. Ички иштер министрлиги Инандыны 1000ден ашуун милиционер издеп жатканын билдирген. Кийинчерээк УКМК Орхан Инандыны 2 жыл мурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү издеген деген маалымат тараткан. Инандынын табылышын талап кылган жарандар өкмөт үйүнүн алдында бир нече жолу митингге чыгышкан. Ал эми 5-июлда Туркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган Инанды өлкөгө алып келингенин жар салган. Кыргызстан Россия менен Казакстанга автоунааны 11 эсе көп сатты. Кыргызстандыктар жыл башынан тарта апрелге чейин автоунааны 11 эсе көп саткан. Бул тууралуу статистика боюнча улуттук комитеттин маалыматында айтылды.
2023 жылдын алгачкы 4 айында тышка 2741 автокөлүк соодаланган. Бул былтыркыга салыштырмалуу бир топ арбын тагыраагы 266-ны түзгөн. Бул 4 айдын ичинде Казакстан менен Орусия жарандары кыргызстандыктардан 2712 автону алып кеткен. Былтыр ал сандар 244-тün тегерегинде болгону айтылды. Люкс вагону бар. Бүгүндөн тарта Бишкектен Балыкчыга поезд каттай баштады. 16-июнь күнү Бишкек шаарынан Балыкчы шаарына чейин алгачкы жүргүнчү поезди жөнөп кетти. Поездин курамында 7 вагон бар, 185 жүргүнчү түштү. Жүргүнчүлөрдү ташыган Бишкек Балыкчы поезди ар аптанын жума, ишемби, жекшемби күндөрү, андан кийин 17-июлдан 31 августка чейин күнүгө каттап турат. Поездин курамында панорамалык терезелер, кондиционерлер, муздатылган жана ысык суу сыналгы жана башка техника менен жабдылган люкс вагон бар. Бишкектен жүргүнчү поезд саат 7:40-та чыгып, Балыкчыга саат 11:42-де жетет. Ал эми Балыкчыдан саат 17:48-де чыгып, Бишкекке 21:50-дө келет. Ю-23 2 балбан Азия чемпиону болду, дагы 4 күмүш тагынды. Бишкекте 15-июнда күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасында Азия чемпионаты башталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдештин биринчи күнүндө грек-рим күрөшү боюнча балбандардын таймаш өтүп, кыргызстандык 6 спортчу мелдештин финалына чыкты. Биринчи орун үчүн күч сынашкан балбандардын арасында Раззак Бешекеев 67 кг менен Асан Жанышев 82 кг алтын байгеге тагынышты. Азия чемпиону аталышты. Ошондой эле Нурмухамед Абдуллаев, Адилхан Нурланбеков, Ырыскелди Максатбек уулу жана Нурманбет Раймалы уулу күмүш байге утту.